Sonun şov. Anda mese baştaylı, aldığa kadam taştaylı, jalpı kırgız elim, sonun mana yarnaylı. Arnaylı, ardaqda көрерmanдар, Котман кеш жалпыңыздарға өзгөчө сонун маанай тартылайм деген айзадат жанарген жаңы сезондун, жаңы форматтын башталышынан кабар беребиз. Сонун шоу программасы күчкө толуп, эми жаңылган идея, өзгөчө идея менен сизди бул кечте кубандырууга даяр. Андыктан бизге жакындап келиңиздер дейбиз. Биз менен бирге болуңуздар дейли. Сиздердин кызматыңыздарды Арген Эсенбай уулу жалтыраган костюмду Айзадага берди. Мындан ары Айзадардайт. Баштайлы деп. Мен шпагат отурайын. Болду, сүйлөштүк. Ал эми бүгүн өзгөчө десеңиз байкасаңыздар болот. Бизде жаңы алып баруучу, алдыда болушунча тамашага бай болот деп Арген мырза сөз берет, Аракет кылалы. Ал эми биз адаттагыдай сиздин маанайыңызга 100 эмес 200% кам көрөбүз. Алдыдагы 1 саатта сиз сүйгөн ырчылар менен өзгөчө тамаша, маек жана кызыктуу суроолордун бардыгы күтөт. Андыктан эч кайда алыстабаңыз дейбиз. Ал эми бул мүнөттөрдө Арген мырза коноктошконго даярданалы бүгүнкү биздин өзгөчө алгачкы жаңы форматта коногубуз кыргызымдын эң эле таланттуу мырзалардын бири. Өзгөчө жан дүйнөгө жагарлык ырлардын аткаруучусу, эл сүйгөн ырчы Данияр Эрматов. Бийлеген боюнча келсе. Данияр мырза, кош келиңиз. Сизге болчу кош келдиңиз. Бизде бүгүн жаңы формат. Сиз эң алгачкы коноксуз. Анан дароо эле азыр студиядагы өзгөрүүлөрдү көрүп турасыз. Эмне сөздөн баштагыңыз келди? Мындай гүлүү эле кабакты түйбөш керек деп ойлойм. Себеби аябай маанай бар. Даярданыңызбы гүлгөнгө? Ооба, Кудай буйруса. Керек экен келиңиз чалып. Жаңы форматтага мени чакырганыңыздарга аябай кубанычтамын. Эң алгачкы болуп конок болуп келгениме да кубанычтамын. Кудай буйруса, сонун шоу ар дайым Кудай эле сонун, дайым эле. Мындан дагы сонун болот деген ишеничтемин. Силердей мыкты алып баруучулар менен. Рахмат, айтканыңыз келсин. Анда бул мүнөттөрдө Арген мырза кандай ырга берелүү деп ойлойм? Жалпы биздин кыргыз элибизге сонун маанай, сонун ыр Данияр Эрматовдон жаңырса. Бизге жакыныраак келиңиздер, микрофонду өзүм алып келип коюп берейин. Ошол сонун шоу ар дайым таттуу болсун деп, таттуу башталсын деп, таттуусуң деген чыгарманы. Макул анда. Келин, сизге кандай ыңгайлуу? Туруп ырдайсызбы же колуңузга кармаппы? Болор. Биз каттан соколуп турсак болобу? Ооба, ошондо жакшы болот эле. Ардактуу көрөрмандар, жакыныраак келиңиздер. Сонун шоу программасынын алкагында биздин элдин, сиздин, биздин сүйүктүү ырчыбыз Данияр мырза таттуусуң аттуу мыкты музыкалык чыгарма жалпыңыздар үчүн. Ал эми биздин сонун шоу командасынан подтанцовка болсун, Кеттик. Экөөбүздүн бактыбыз бекен, байлануу экен. Мен деп соккон жүрөгүмдөн эй, айланып кетем. Сиз деп турган сөзүңө жаным, арбалып кетем. Махабаттын күчүнө кээде таң калып кетем. Canım tat tat tatlısın, canım ağa
Тапшырдым сени кулпулап, жүрөгүмдүн ачкычын. Жаным таттусуң, жаным мага ак кусуң. Тапшырдым сени кулпулап, жүрөгүмдүн ачкычын. Bravo! Данияр Эрматов. Чындыгында эле азыр бизди көрүп жаткан ар бир таттуу жандар жан дүйнөсүн өзгөчө сиздин ырыңыздан кийин шыктанып эми бул кеч сөзсүз түрдө маанай түшпөйт деген ойдобуз. Анда келиңиз микрофонду тапшыралы дагы. Сайпайын, Орындуктарга Анан ырдай. чакка бара берели, уруксат берсеңиз. Жүрүңүз анда. Сиздер уруксат берсеңиздер баралы. Келиңиз, төргө өтүңүз. Төргө өтүңүз. Азыр самоордо чай кайнап атат. Буюрса, бул жакка отурасыз. Төр бияка биздин. Төр бул жакпы? Ооба. Бул жак. Келиңиз, эми шашпай, өзүбүзчө отуруп сүйлөшөлү. Кана ыңгайсыз сурооңуздардан бергилесиз. Даярданып келген экенсиз да ыңгайсыздар. Ыңгайсыздарданбы? Сиз үчүн ыңгайсыз суроолор кандай? Көп бериле турган. Негизи көп эфирде тажатып, сизди ыңгайсыз абалга алып келген суроолор кайсылар? Ыңгайсыз суроолор жок экен, чынын айтсам. Баары эле ыңгайлуу. Баары эле ыңгайлуу го дейм. Кайсы суроолор жакпайт анда? Эфирге барсаңыз эле ар дайым берүүрүгө. Жагат, баары эле жагат. Баары эле жагат. Арген мырза бир суроо берип коюңузчу гана. Үй бүлө жакшы. Кудайга шүгүр. Результат канча? 2 кыз. Баракелде, жакшы. Канча план? План 10 десең. Баракелде. Ден соолук, күч кубат дейли. Азыркы учурда немен элексиз, жаңырлар эң жаман көргөн, көп айтылган суроолордун бири ушул бош керек. Ушуну айтат болушуңуз керек деген да. Азыркы учурда эми бул суроо сөз берилиш керек да. Күн сайын эле баягы чыгармачылык менен алек. Күн сайын эле жакшылыктарга кызмат кылуу, күн сайын эле жаңы ырлардан изденүү, эми мурдагы ырлардан дагы башкачараак темаларды изденүү дегендей кандан эмесе баштайлы деген сыяктуу десең, мындай ар кандай темаларды изденүү ошол менен алек болуп жүрөбүз. Ошондо изденүүңүздөн улам азыр кандай изилдөөлөрүңүз чыкты? Изилдөөлөр Кудай буйруса бар алдыда. Быйыл 2024 Кудай буйруса концертти да берем деп турам, концертимди. Жеке концертимди. Баягы ар бир мындай өзүм планымда 3 жыл сайын концерт берчүмүн да дайымчы. Анан баягы ортодо карантиндер болуп кетти, ошондой болуп кетти, бир аз пландагыдай болбой калды. Кудай буйруса быйыл концерт беребиз. Ошого чуркап жүрөбүз азыр. Болсун дейли. Арген аябай ыңгайсыз суроолорду ойлонот Арген аябай ойлонот атат. Сизди карап ойлонот атат азыр. Келиңиз анда. Мен кыжалат болуп ойлонгонумчу. Ушу Данияр мырза азыр результат 2 болсо. Сиз дагы эле результатты чыгарбай жүрөсүзбү? 10 балага кандай план коюп атат? Ал үчүн эмнелерди кылып атат? Чыгармачылык менен иштеп атат, же ошо менен иштеп атат деп эле кыжалат болуп атам. Ооба, Кудай буйруса, Кудайым бергенинче, ал Кудайым өзү бере берет. Баягы пейилди, ниетти кенен коюп атабыз да. Анан балким андан деле көп болуп кетет дегендейчи. Сиз эң башкы суроону тоготер жерин түшүнбөй калдыңыз окшойт, кантип аракет кылыш керек дейт. Катайын бир жазылган эрежелер барбы дейт. Бир эле жеге менен оно жетесизби же? Ооба, бирөө менен эле. Бирөөнү эптеп алалычы. Деген ден соолугу жакшы, буюрса. Ооба, Кудай буйруса. Чыдайт, Кудай буйруса баягы кыз бала дагы бейишин ачкычы дейт го. Кудай буйруса дагы артынан уулдар келип, жакшы ойлорубуз, максаттарыбыз бар. Ошо. Эми концертке барабыз. Ошол эң ыңгайсыздоо ошол окшойт. Кантип аракет кылып атат дегенде. Ошо. Же дагы барбы, Эрген мырза? Жок, уланталык. Уланталы. Анан калганынан Бираздан кийин. Сиз экөө сүйлөшкөндө жанагындай. Болду. Келиңиз, анда чыгарма буюрса жакында концерт деп калдыңыз. Бардыгыбыз барабыз ал концертке. Чакырса. Ооба, мен чынымен өзүнчө эле барабыз деп болуп турмун. Чакырасызбы болсо? Чакырабыз, Кудай буйруса чакырабыз. Ага чейин көптөгөн эфирлерге силер да чакырып тургула. Ошондо чакырам. Биз чакырабыз болду. Болду. Чакырдык го мына биз башкы. Ооба, Кудай буйруса сөзсүз түрдө ошол концертти коер маалда баягы числосун койгондон кийин ушул музыка телеканалына келип, Кудай буйруса маек беребиз. Ошондо билеттерди бияктан менин көрөрмандарым ойнотобуз дегендей жакшы пландарыбыз бар. Ырлардын дегеле чыгармачыл болгондон кийин күндө бир жаңы нерсе чыгарып туруш керек эмеспи? Анан бул 2024кө жаңы кадам чоң концертти күтүп атабыз.
ал концерттерде эмнелер өзгөчөлүктөр болот, эмнени жаңырттыңыз, эмне чыгардыңыз деген суроо Сизге кызык болуп атат, баягы интрига кылып койдуңуз концертке. Ооба, Кудай буйруса, баягы ар бир концертимде эле мындай өзгөчөлүк кылганга аракет кылам. Негизиндечи. Анан баягы капчыкка байланыштуу болот, кандай эми баягы Бишкекке концерт койгондо эч ким мындай акча деле таппайт да чындыгында. Мындай чындыгында рахат алып, өзүң үчүн коесуң да ал концертти. Анан элге, көрөрмандарыңа отчет берүү максатында. Ошого Кудай буйруса пландар бар, ошондой эле өзгөчөлүктөр бар. Эми баягы буга чейин спорт ордосуна койчумун, филармонияга койсомму деген ойлор болуп атат. Ошондой жаңы ойлор бар. Дагы алдыда көп пландар бар, аны дагы кийинирээк айтабыз буюрса. Демек, азыр айтылбай турган сырлар бар экен да. Макул, анда чыгармачылыкта көп киши элек азыр бышырып атасыздар. Бышырып атасыз. Отун салып атасыздар, жакшы эле. Кайнап атат. Кайнап турса болду. Көбүнчө убактыңызды өзүңүз айткандай эле үй бүлөгө буруп атам дедиңиз. Кандай ата болтасыз? Кудайга шүгүр, аябай жакшы атамын деп ойлойм өзүмдү. Себеби буга чейин баягы бойдок учурларымда деле келип интервью берип калдык, ушул жерде жүрдүк. Ошондо бирок анда башкачараак болчуңуз, качан үйлөнөсүң дегенде сиз дайым эле ошентесиз. Интернеттен мурда жаркылдайт болчуңуз, азыр эмне настроенияңыз жок деле психологический алып берет да мени азырчы. Анан баары жакшы, баары жакшы. Анан бир аз токтонойн дейм, кайын журтум көрүп атат дегендей. Кечирипсиң да. Анан ошол жакшы эле атамын, Кудайга шүгүр. Кыздарым аябай жакшы көрөм. Буга чейин ошол баягы бойдокчулукта келип атканым себеби, айтып атканым себеби баягы ал убакта биринчи орунга чыгармачылыкты койчумун да. Азыр болсо ошол үй бүлөнү коем. Себеби үйлөнгөнгө чейин деле ошол үйлөнгөндөн кийин биринчи орунга үй бүлөнү коем дечүмүн да. Ошон үчүн азыр мага биринчи орунда үй бүлө, ата-энем, анан чыгармачылык. Кайын жуурду. Азыр көрүп атат бизди. Жигиттер. Салам, кандайсыздар? Жигиттер 3 журт болсо, 3-үчүсү кайын журт экен да. Кайын журттан кимисине жакынырааксыз, кимисине подходду көбүрөөк кыласыз? Жакшы. Кудайга шүгүр. Кайнатабыз дагы, кайненебиз дагы аябай жакшы. Жакшы кызын тарбиялап беришкен мага. Кудайга шүгүр, экөө менен тең эле аябай жакшымын. Өз уулундай жакшы көрүшөт мени. Азыр ким көрүп атат сизди? Азыр эми сиздерди бүт Кыргызстан көрөт да. Балдыз барбы? Кайнага барбы? Сестенип турган кайнагалар барбы? Кайнагам бар, ошол анан сестенип турасыз. Кандай анан Гиола деген кайнагалар барбы? Ошондой бар, жашы менден кичүүрөөк да. Анан ошо кайнагама үйлөн деп айтат элем ошо. Дагы эмне деп айтат элем? Келиңиз, кенен эле айтып алалы. Айтып алыңыз, элим. Кайын жуурду. Болду эми ошол эле. Эфир бүтөт дегендей. Ошол эми сыйлайбыз да, сыйлайбыз. Эми баарына салам, баардык мекендештерге, ушул музыка каналы сонун шоуну көрүп жаткан бир туугандарга, ата-энеме, жалпы мен айылдаштарыма, кошуналарыма айтып кете берсем, баарына салам, мен сиздерди жакшы көрөм. Айтор, күйөө балалык кызматы азыр 10 деген бак аркалап жаткан экенсиз, же кичине төмөнүрөөкпү, же кичине ашыгыраакпы балким? Аны алар коюш керек го дейм. Сиз өзүңүзгө кандай баа берет элеңиз? Мисалы үчүн, билесиздерби, кээ бир жерден мен ушундай болуп калдым. Мен өзүмө баа бере албайм чындыгында. Баа бере албайсызбы? Баягы чыгармачылыкта деле ошондой деп коюшат го, эми кайсы тепкичтесиң, кайсы деңгээлдемин деп ойлойсуң депчи. Анан ошондо деле кээ бирлер үчүн мен айтчумун да, кээ бирлер үчүн мен эң чокудамын, кээ бирлер үчүн ошол лестницанын бирөөсүндө да жокмун депчи. Ошол сыяктуу эле мен кээ бирки мен аябай жакшы кылдым деген кызматым балким аларга көрүнбөйттүр. Балким кичине эле кылган кызматым чоң көрүнүшү мүмкүн да, ошон үчүн мен баа берем. Самур жаап койсоңуз көрүнбөй калат балким, десең. Бирок ошондой кылдырбайт. Ошого ыраазымын аябай, ооба. Сиз койсоңузбу? Кой соем эми жиликтеп, монтуп неме кыла албайм, бирок союп билем, бир аз билип калдым. Терси сыйраганды билесиз. Баягы койду союп туруп анан жиликтеп жатташат го элдерчи. А мен жилик алып жүрүп жаттагам да. Ошо алган жиликтерди билем. Сыйлуу Гиола экенсиз. Келиңиз анда Гиолага коюлган бааны кайын журттан билбейли азыр чалып. Кандай дедиңиз? Тимеле билбейли. Не деп айтасыз? Кандай дейсиз? Кайнагага чалалы. Кайнагага чалалы. Үйлөнүңүз деп айткан, укпай калдыгы мүмкүн. Сиз жакта бул жакта айтып атат. Кайнагам кечке эле ушинтип кыздарды улам бир кызды көргөзө берет деп, айтабы? Сен кыздарың толтурабы, тааныштырбайсың. Кандай дедиңиз? Не кылалы? Чалабы?
Эми ал ушул шартпы же негизи чалыш керек жакшы болмок. сөз? Жакшы болмок. Өзүңүз эфирдин башында эле айттыңыз, кана ыңгайсыз суроолоруңардан бери келесиз деп. Мейли салалы анда. Чалалы, э? Чалалы, э? Макул. Даярсызбы? Даярмын. Алып чыгыңыз телефондон да. Ооба. Тамаша. Арген байкадыңызбы? Кабагын чалабызбы? Көздөр менен сүйлөшүп баштадымбы? Жөн эле болбойт дедим. Жөн эле койбойт белең деген болду да. Негизи алга даярдуу белеңиз? Даярдуу болчумун. Анан ата ушундай десе айтып кетсең, "Я, не дейсиң?" деп койсо жок болот да. Эми мындай биз мындай кандай десем, аябай калың болуп, күн сайын кандайсыз деп сүйлөшпөйбүз мындай. Кайнатам дагы мындай эркекче жүргөн, мындай бир сүйлөгөн да. Оор басырыктуу. Оор басырыктуу, анан ошого мындай жакшы эле сүйлөшөбүз, как уулундай эле сүйлөшүп турабыз. Данияр мырзаны мен көп жылдан бери тааныйм. Канча жыл болду билбейм, бирок 10-15 жылдын жүзү сөзсүз болду да. Андан ашык болбосо. Данияр мырзаны ушунчалык адамгерчилигин баалайм. Эфирдин сыртында, жакшылыктарда көп жерден кезигип калабыз. Улуу кичүүгө карабайт, аябагандай кичпейил, адамгерчиликтүү да. Рахмат. Ошол боюнча экен Данияр мырза. Мен оюмча сизде кайын журт сизде күйөө баласы менен сыймыктанат болуш керек. Рахмат. Азыр ушинтиптир бир нерсе Деген, айтканда, Данияр мырза. Тамаша жакшы. Мен да сыйлайм. Бүгүн мага ошо эле конок болуп келдиң окшойт аргин, э? Анда мен кете бербейм, сиздер мындай сыйлашып, жакшы сөздөрдү арнашып, кадыр бересиздерби? Шашпай. Деме, чалып келип берип коюңдар. Кызылат болот. Албетте тамаша. Албетте ар бир жан жакшы сөзгө, бакытка татыктуу, сиз дагы жакшы сөзгө, сиз дагы анан ыңгайсыз суроолорго да. Албетте биз дагы чай десеңиз айтып коюңуз мындай көзүңүз. Чайга кеттим деп ошончо келбей эле коеюн. Келиңиз анда. Ыңгайсыз суроолорго да кезек берелиби? Давайте. Сиз Өз суранган. туран калды. Ооба. Келиңиз. Даяр болсоңуз, анда баштайлы. Бизде мындай алгачкы суроо. Сизге варианттар менен дагы берилет. Анан варианты жок дагы берилет. Сиздин башкы максатыңыз эң туура дегениңиз, өзүңүздүн оюңузга эң эле жакын дегенди. Сиз жооп берсеңиз болот. Негизи эле сабактарда кандайсыз? Тарыхтан кандайсыз? Жакшы эле болчумун. Тарыхтан жакшысыз, э? А математикаданчы? Математикадан деле жакшы элем. Жана косинус, синус дегендер эсиңиздеби? Жок, алар анчалык эмес, бирок. Ошол боюнча жазганбыз сиз экөөсү. Точно, алла. Анда бет. Аны өзүңөр деле түшүнбөсүңөр керек. Түшүнөбүз, Арген байке билет, айтыңызчы. Жок, аны мен точно билбейм. Синус, косинус жашоого пайдасы тийеби, тийбейби деген. Айтор тарых дегениңизди билесиз. Тарыхты билем, Алгебраны бир аз. Билем. Бүт сабактарын эле жакшы эле билем. 5ке бүтүргөнсүз. 4-5. 4-5ке. Макул. 9'ду 9'a көйүтүп туруп, андан кайра 9'ду алыңызчы. 80. 9'ду 9'a көйүтүп туруп, 9'ду алыңыз. 9'ду 9'ду көйүтүп туруп, бирди алып коюп турмун да мен, 72. Бул азыр болсо репетиция болду, анда келиңиз эми баштайлы. Ырдап жүргөн, ырдап жатып эле, урдап жаткан учурда эле дароо эле жаңы сөздү ойлоп таап ырдап кеткенде кандай деп айтчу белек? Ырчылар да көп кездешет бул. Ырдап жатып эле жаңы акындык, тапкыч. Жакыныраак, ошону эле заманбап деле. Ырдап атып эле урдуруп кете бересиз го кошумча. Походу дегендейби? Походу. Төкмө? Өзүң урдуруп, оюңан чыгарып кой. Ошону эмне дейбиз? Тамадалар эң эле көп колдонот да муну. Мисалы үчүн Арген мырза. Ошол жактан эле сүйлөп келатып эле кошуп кетет го. Ошол жактан сүйлөп келатып эле кошуп кеткен. Ырдап келатып эле ырына кошуп кетет го, билбей калган жерлериненчи. Жана сөздү унутуп калган жерлердечи. Жок, акындык, тапкыч, уйкашуу. Жамакчы. Вулканизация дегенге. Сиз айтып салыңыз. Импровизация. Макул. Келиңиз анда. Макул. Мен только кыргызча сүйлөш керек деп сүйлөп коюм десем. Макул анда. Жана интонация, коллаборация дегендер тим эле коюн да. Алар жөн эле коелу. Жерге эң жакын жылдыз анда. Мен десең, тамаша. Импровизация. Билеткенсиз го? Сөздөрдү деле. Варианттары бар экен: Юпитер, Күн, Венера. Жылдыз эмес да алар.
Үчөө тең жылдыз эмес. Ай дейсизби? Ай бар эми. Жерге эң жакын жылдыз деп атасыздар. Бул жылдыз эмес да, Юпитер, Ай. Не дедиңиз дагы? Күн. Күн, алар Ошондо кайсынысы жакын? жылдыз жок, короче, бул жерде жооп экен да. Жооп жок дейсиз. Меникем. Сизби макул анда кабыл алабыз сизди. Чын жоопту айтып коюңузчу, мага деле кызык болду. Жылдыз жок деп атасыз. Тура эле экен. Сиз эле барсыз да эми? Нарген мырза. Жерге жакын. Тамаша, Данияр өзүнчө көп кетти. Жылды сезип алыптыр. Балдарды эмгекке тарбиялоодо кандай сөздөрдү колдонуу керек? А варианты: кылбайсыңбы үйрөн. Б варианты: сураныч, рахмат. Сураныч. Туура. Сураныч. Кийинки суроомда экен, кайсы айда болгону 28 эле күн бар? Февралда. Туура таптыңыз. Жарык бөлмөдө эмнени көрүүгө болбойт? Жарыкты көрүүгө болбойт. Жарык бөлмөдө эмнени көрүүгө болбойт? Ооба. Так. Жарык бөлмөдө эмнени көрүүгө болбойт? 1, 2, 2 десең. 3, 4, 5. Караңгыны көрүүгө болбойт да. Дүйнөдөгү эң эле көп калкы бар кайсы мамлекет? А. Казакстан, Б. Кытай, В. Индия. Индияга чейин Кытай болчу, азыр Индия. Дейсиз. Жаңы статистика боюнча. Кабыл алдык. Адамды кайсы органы 80 градус ысыкка чыдайт? Ысыкка чыдайт? 80 градус ысыкка. Жок, чыдабайт. Эч бир орган чыдабайт. Дейсиз. Дейм о. Кепилдик бересиз. Сөгүлө чыдабаса билбейм. Дагы ойлонуп көрүңүзчү. Жардам береличи. Кайсы органы 80 градус? Ал бизге эң керектүү орган да. Ал аркылуу сиз жадалгыс акча табасыз. Так. Көбүнчө сиз табасыз. Ооба, сиз биз табабыз. Сиз деле ошо менен табасыз. Тилби? Жакыныраак. Ооз да. Ооз. Силеп койросуң да, чыдайм да. Ошого. Келиңиз, андан ары улайлы келиңиз, сиз улантыңызчы. Улантырыңыз. Алмасам да уланта ал дегем да эми. Мейли. Кайсы адеттиңиз? 6-дан баштаңыз. Менин атамдын баласы, бирок ал менин агам да эмес, эним да эмес. Ким ал? Өзүм экен да. Жакшы. Кандай идиштеп тамак ичүүгө болбойт? Кандай идиште тамак ичүүгө болбойт? Кандай идиште? Стой идиште. Туура. Сына точ деп эмнени атайбыз? Заттын сын сыпатын билдирген. Мисалы үчүн Айзада кандай кийинип алыптыр деп сынайсың го мындайчы. Айзада арттап туруп семириптир деген. Ошол сынатууч болот. Айзада эмне болуптур? Если Айзада канчага чыгыптыр десең, анда санатууч болот. Ататууч. Анда ана могу кыздын аты ким экен деген ал ататууч болот. Жөндөмөлөрдү айтпайсызбы эми? Кыргыз тил сабагына кош келдиңиз дептир. Илик жөндөмөсү суроосу кандай эле? Илик ким кайда дегенди билдирет. Илик дейсиң да, кайда жүрөт? Ким менен? Кимге? Ошол иликтооч. Барышчы барыш анда? Барыш тыбыштал, э? Жок, барыш жөндөмөсү. Кайда? Ким менен? Табыш. Кимди? Эмнени? Жатыр. Макул, жатырды сурайлы. Алда ким менен? Кимди? Дүйнөдөгү эң кичинекей өлкө. А. Кыргызстан, Б. Россия, В. Ватикан. Ватикан экен да. Себеби Кыргызстандагы эмес да. Туура. Сүйүүнүн шаары деп кайсы шаарды атап келебиз? Франция беле. Шаарды. Сизге варианттарын айтып коеюнбу? Париж беле, Париж. Париж. Парижда. Ыңгайсыз суроолор ушун менен соңуна чыкты. Рахмат. Менимче ыңгайлуу эле болду окшойт да, билет эле экенсиз го? Ооба, билет экен да. Кайсы суроо эле эң мындай сизге жагымсызыраак, билбегенирээк, оорураактай сезилди? Жатыш деген. Ал жок да кыргыз тилинде.
Жөндөмөлөрдүбү? Келин санайбыз онда жөндөмөлөрдү. Мал жеңилдим. Кайсы сабактан ошондо бардык сабактан эле жакшы экенсиз, бирок өзгөчө жан денеңизге жаккан сабак кайсы эле? Ушул эле сабак боло берсе деген. Меники география болчу, анан тарых болчу. Анда билгенде эле тарыхты бербей эле койгонуңуз жакшы болгон экен да. Улуу 16-жылдары демекпиз да. Данияр мырза, мен билгенче спортко дагы аябай жакынсыз, Спортко аябай жакын болчумун, азыр деле жакшы эле. Азыр эмнеге жакынсыз? Азыр үй бүлөгө. Үй бүлөгө. азыр результатка деп коебуз. Кудайга шүгүр, азыр деле спортко барып турам эми. Кайсы түрүн менен машыгасыз? Эми мурда тайбокско барчумун, тайквандост болчумун да, чыканак тизелер менен. Азыр эми баягы күрөшкө, бокска барып, ММА деп коет го, азыр бою эрежесиз уруш бар го. О, эрежесиз уруш барсызбы сиз? Эми барып турам өзүм үчүн бир аз. Азыр тыныгуудан кийин ушул теманы ылайбыз, ал эми. Арген экөөбүздү мушташтырып. Биринчи раунд башталды. Келечекте ага чейин тыныгы болсун, андан соң көрүшөбүз. Сиздер көрүп жаткан Сон Шоу программасы кайрадан бул кечти өзгөчө күлкү, шыңгыр музыканын добушуна, анан жагымдуу маекке бурууга даяр. Кызматтуу Арген Айзада жана конокто бизде Данияр мырза жаңы эле эрежесиз урушка бат-баттан барып турам. Көптөгөн жеңиштердин бардыгы бар, жада калса титулум бар деп айтып калды. Тыныгуу учурунда. Жерибизде машал туралы сурайбыз. Мен билгенимче Данияр мырза отжиманияны да аябай жакшы көпкө жасайт. Артка дагы сальто секирет. Ошондо сиздер жарышасыздар азыр, э? Мен түмө эле коеюн деп. Болбосо утуп салам деп коркуп атам дейсизби? Себеби Арген баягы азыр кандай эмесе баштайлы деп молодец, аябай неме болуп атпайбы, жакшы чыгып, баягы кыргыз элине ошол жагы менен аябай популярдуу болуп, анан кыргыз эли ойлойт да, бул ушулар менен эле чыгып кетип, анан тойлорду кырып жүрөт, күндө ар жерде алып баруучу болуп, жада калса КТРКда олтурат азыр деген адамдар болушу мүмкүн да. Мен ошол 14 жыл мурда ошондой болчу. Ошол ыры ошондо бар болчу. Ошондо ырдайт болчу, анан ошондо кана Данияр байке сальто таштабыз, мен таштап баш менен айланып, короче. Ошондой болгон. Анан ошондон кийин жакында былтырлары чыгып кетти го, 2 жыл болду го. Чыгып кеткенде анан мен жолугуп туруп айткам, акыры ушуларың чыкты десем, Данияр байке сиз билет экенсиз деген да. Молодец, ошону айтып коеюн дедим. Ошондо бул Арген азыр отжимания кылдырбай эле кой деген сөз болду да, туура эле түшүндүмбү? Жок, баягы. Азыр Айзада баштаганда жөн эле рахмат эле кой дедиңиз. Мен билгеним чындыгында Данияр мырза сальтону артка секирип салчу. Отжиманияны жасачу. Бирок мен билбейм да, мен көргөн эмесмин да бирок. Ошондо кандай болот? Костюм айрылып деле кетпейт болуш керек сальтодон. Ооба да, айрылса бир костюм го. Кандай дедиңиз? Рахмат. Кийин байкалып келейин, буюрса. Мояк түшүп кетиши мүмкүн. Азыр ошо жооп бербей калып бекер эле. Шефтерден урушуп жүрбөйлү. Кимден урушуп? Келиңиз, аракет кылып көрбөйлү? Жок. Азыр чынды айтсам, азыр мындай рисковать этпей эле коеюн. Макул, анда. Бизде бүгүн Сонун шоуда, ушул жерге эле келип бирде ошо музыка каналында ошентип кыстап мен таштаганда баш менен түшүп калайын дегенмин да. Ошондон кийин коркуп калганмын чындыгында. Макул, анда башкача эле ыңгайсыз эле суроолоруңузду берип эле отуруп кетиңиз. Ырдап туруп коесузбу мындай кээде сурансак? Ооба, конечно, ырдайбыз да. Бирөөнү турап десек. Жок, эми бирөөнү турайын. Турабай калдыңызбы мурдакыдай? Мурдакыдай болбой калыптырсыз. Келиңиз, анда даярдалган кийинки биздин оюнубуз бар. Баштайлы Арген мырза. Данияр мырзанын өзүнө эле бербейинби? Окуп туруп эле кыргызчасын оонго салып ырдап берип койсун. Данияр мырза мына. Биз окуп берсек тура болот го дейм. Кандай дейсиз? Мейли окуп бериңизчи. Сиз Данияр окуп бере бериңиз. Шартыбыз эң жөнөкөй. Азыр бизде бул оюнда биринчи биз сизге орусчасын окуп беребиз, ырдын текстин, а сиз аны кыргызча окуп туруп дароо ырдап кетишиңиз керек. Андан соң сизге экранга бизде сүрөттөр чыгат. Ошол сүрөттөрдөн ырларды курашыңыз керек. Ошондо экөө бир оюн болуп калды. Экөө бир оюн? Болгону биринчи раунд, экинчи раунд, үчүнчү раунд. Даярсызбы? Кетти. Я просто говорю, наследство осталось только от отца. Время обновляется, и новое поколение продолжило родовую традицию.
Ne deyip Я. Да, хотела коечь, пожалуйста. Я просто говорю, наследство осталось только от отца. Время обновляется, новое поколение продолжило родовую традицию. Традиция, наследство деген сөздер акцент қылсаңыз болады. Уақыт өтіп атат. Бұл хитр. Бары ұзығып жүргендер. Хитмейкер ырдай. Ошоны ырдап коюш керек. Обон деле билбейткем. Обон деле билбейткем. Деп туруп. Естедіңіз бе? Эми бир жолу окуп койсоңуз. Наследство, традиция. Кеттік ырдайсыз. Ушундан баштап. Мураста. Айтамын қараңай, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заманы, жананан ана салтын ұлантты. Қандай еле сөзі? Импровизацияңыз. Ла-ла-лай, музыкаға келген ұбағым. Айзадан мерем әргемен, маға суралорды беріп жатқаны. Қайратыңдан жамбаған, қалың елді сақтаған. Ана-на-на-на, емчілеп берген бізден өмірін қаншаман. Браво. Сізде қатылып жатқан кенде, едім бар өлі, шығарыңызды. Келіңіз, кейінкесі де өтті өлі танымал ыр десек болады. Бұл ырда ары бір тойда, той бұл болса, өзі жоқ болса, башқаларды өлі. Шуны тим біле болыстып ұрдай өршетті. Байқап тұрыңыз. Қырғыздар өлі емес, аны? Бұл атайын қотырылышу бізге атайын шундай ыңғайсыз қылып қотырып берген, андықтан сіз кейбір жерлеріне мани өрсеңіз болады. Ты тоже плакала, я плакала и плакала. Если нет, то нет пути. Мечта о любви осталась внутри. Бақтияр Байкен. Припевтілер дайымыз жағандай. Ыйлай-лай қалдың сен дағы, ыйлай-лай қалдың мен дағы, бұйырмаса айла жоқ екен. İşte kaldı suyu armanı, İşte kaldı suyu armanı. Vay 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 vay. Şunday. Азаматсыз баракелді. Мұндан арқасын ұлайлы еме? Экран менен, е? Бұл бірінші раунд, екінші раунд қана. Ескірлар 10 менен қана. Алатау ақ қалпағын киген кезде, асқасы көк асманға тиген кезде, мен дағы тоға шығам шаңды тосып, құшақта ой қырларың нұрға қошып. Браво! Кейінкісі. Миллион, 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 миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Ты влюблен, ты влюблен, ты влюблен и всерьез. Так. Не леді, сіз бе? Жардамшылар десең, а? Қайсырлы бұл? Қайсырлы бұл? Арген мырза, жардам берелі. Мұртжан бір ұрдайды. Легенда ұрдайды. Алып кеткен оқучулық қайығын, еміздеп таппай қалдым дайымын. Үнсіздіктеп тонын бұлағы, өткенбестеп бүгін тұрамын. Атың менен ошол бала құрағын. Баракелді. Кейінгісі. Мочу. Бұл да хит.
Жардамчылар дейсиз. Сүйүү, көз, кызыл өрүк экен да. Карасаң сүйүү, көз, кызыл өрүк. Билбей экен булар дерсең. Kızıl örük, suyup kaldım ben seni görüp. Kızıl örük, koyçumağa gönül bölüp. Bravo. Rahmat. Болчу. Selkinçek bile? Selkinçek, anday tepe, amday tepe. La selkinçek, anday tepe, mınday tep. Burul canım selkinçek, burbay tepe, mınday tep. Oyno algıla, ömrün kalar bul düğüne. Bilip gülüp algıla, ömrün kalar bul düğüne. Yaşıl gılıp güldöy can, can açılgan güldöy can. Yaştık nana güldöy can, göz kezinde güldöy can. Gülüdöy can, gülüdöy can, gülüdöy can. Bravo. Rahmat. Kийинкиси. Baş. Жардамчылар айтпагыла. Menirim kodu. Сиздер ошо. Geçiresine Rasulullah kendine. Bana bergen da. Boş Bişkek yolunda haydalandım Mercedes. Canımdaki çürüğüm Mercedes'ten kememez. Boş Bişkek yolunda haydalandım Mercedes. Canımdaki çürüğüm Mercedes'ten kememez. Bir sıra. Bu makul bul jol da aydan Mercedes bul Bişkek bul ne oş başında. Аш, ош. Ош дегенде эмнедир? Аш. San. Жооп бере алдыкпы сиздин кайсы сурооңузга? Кеттик. Соңгусу. Кут жактадым мен сен жакка ыктадым беле жок. Данияр мырза. Келиңиз. Жакшылап сүрөттү карасаңыз. Эмне кылып атат тиги мырза? Көрдүңбү? Жеңдим барын беле. Жеңип атам. Анда бар, гүлөт мыйшырып Данияр мырзанын өзүнчө варианты болду, э? Көрдүңбү? Жеңдим барын. Себепкер сенсиң багым ой. Келиңиз эми кайра. Баштан башталат. Эмне кылып атат мырза? Астында атат, асыл турник. Астына да дагы эмне кылып атат? Синоним эстеңиз, кыргыз тилин жакшы билеңизби? Асынат, анан эмне кылат? Тартынат. Анан тартынат, анан эмне кылбайт? Тартынбай бери карам, гүлчү жаным деп кучактап жүзүмдөн. Сүйчү жаным, түбөлүк гүлүм болуп, жүрчү жаным ай. Браво. Рахмат. Эң сонун болду чындыгында асыры сизди жана бизди көрүп жаткан миллиондогон сиздин көрөрмандарыңыз бүгүн Данияр мырзанын такыры башка тараптан көрө турса керек, э? Мен өзүм таң калып атам чындыгында. Биз дагы аябай жагып атасыз. Мен иштеген жерлер иштеп эле өзүм. Ыңгайлуу эле болду го негизи эле. Жагат эле. Ооба, бирок мындай ошол эле убакта мындай тапкын келип мындай. Дагы ойноңуз келди. Анда дагы даярдап койгонбуз. Ага чейин келиңиз, бир аз эс алдырып суроо берели, Эрген мырза кандай дейсиз? Келиңиз. Үйдөгүлөр жакшыбы? Тапкысы келип атканда Данияр мырзанын. Издегиси келиппи? Жакшы элеби? Жакшы, рахмат. Баары сонун. Жана жогоруда айтып калдык, бүгүн сизди ачылбаган тарабыңыздан көрүп атышат көрөрмандар деп, жана буюрса сизди бир таптакыр эле ойлонуп көрбөгөндө жанрдагы ырдаганыңызды угуп алабызбы? Мисалы рэп, рок. Негизиби? Ооба, негизи эми ырдайм. Мындай кандай рэп, рокторду ырдап эле жүрөм. Ырдайсыз. Рэп ырдап бергиси келип атат окшойт, э? Жок, рэп. Мындай кандай десем. Жок, жакы эстрадага ырдап чыгышыңыз мүмкүнбү деген суроо. Жок, ошондой дейсизби? Азыр ырдата коебу деп коркуп атпайм. Жок, азыр эмес. Азыр ырдайм десең, Жок, рэп ырдабайм. Жок, мындай стилиңизди. Рэперлер менен ырдашым мүмкүн, ооба. Сиз айткандай,
башкача жанрларда эми замандын талабына мисалы үчүн мына 2013-2013төн баштап мына 18-19га чейин мында биздин жанрдагы ырлар көп укту да чындыгында. Биринчи класстан баштап садиктегилер дагы, чоң апаларыбыз дагы биз концерт койгондо ошондой келчү да. Анан азыр болсо чындыгында биринчи класска чейинкилер баягы немелерди, Маша Медведевтерди көрүп калды, андан кийинкилер чоңойгондор баягы биздин аз заманбап, биздин Азияга таанымал баягы улук манапо бакырлар чыгып атпайбы, ошолорду угуп калды, мойнуңа алыш керек да. Андан кийинкилер дагы башкасын угуп калды, ушундай болуп келатат да. Азыр угармандар аябай ар тарапка бөлүнүп кеткен. Ошон үчүн бирок мен өзүмдүн стилиммен тайбайм. Себеби менин угармандарым эгерде аларды уккусу келсе, аларды да укмак да. Ошон үчүн мен өзүмдүн кандай мааниде, кандай жанрда ырларым болсо, ошол сыяктуу ырлардан мааниси терең ырларды ырдаганга аракет кылам. Себеби кийин Кудай буйруса 60-70-80ге чыкканда менин көрөрмандарым чыгып алып рэп ырдабаса керек, отуруштарга барып, ошол жерлерге барып, анан биздин мындай убондуу ырлардан ырдаса деген ниеттерим бар да. Демек стиль өзгөрбөйт, жанр ошол боюнча калат экен. Жанр бир аз өзгөрүшү мүмкүн, стиль өзгөрбөйт. Стиль кала берет. Стиль болгондо эми башкача болуп чыга калбайм да. Мен мен стилим болбойт дейт. Макул, анда азыр болсо кезекти биз социалдык тармактардан келген суроолорго дагы берели. Сиздин көрөрмандарыңыз атайын эртеден бери суроосын камдап жатышат. Андыктан көңүлдү экранга беребиз. Бул биздин Instagram баракчабыздан музыка жана УТРК өзүнүн жеке баракчасына келген суроолор. Алар атайын топтолуп менин суроом деп атайын шайлоодон, отбордон өтүп анан келди. Келиңиз анда бурал. Көңүлүңүздү. Бек Маматов. Мен дагы жакшы аккордеонист болгум келет. Сизден бир-эки сөз алсам болобу? Ооба. Алга эч качан тартынба. Уялбаш керек. Көпчүлүктөр эле уялат, тартынат. Ошон тартынып барып эле өзүнүн талантын көрсөтө албай калат да. Ошондуктан слишком наглый дагы болбош керек. Мындай өзүңдүн тарбияң менен эле жөнөкөй барып бүт жерге аракет кылсаң болот сөзсүз түрдө. Чыгармачылыкта баягы 3 нерсе ушундай тиреш туруш керек. Биринчи талант сөзсүз түрдө, анан аракет, анан адамгерчилик. Ошол үчөө мындай именно бизде Кыргызстанда ошол үчөө бирдей топ келип турса, ошондой элдер дагы жакшы кабыл алат да. Туура айтасыз. Баракелде, жакшы жооп. Кийинки суроого кезек берели. Суроого берели. Жаным соо дейт. Аялыңыздын кинодо роль аткаруусуна кандай карайт элеңиз дейт? Кинодо жок. Өзү деле көп кызыкпайт. Кызыгып калсачы? Жок. Мен сиз үчүн бuyakta сөз алгантам. Балким бир күнү мен суштап калышат. Мен менен ойноп калышы мүмкүн эми. Жок, сиз менен эмес. Негизи эле. Анда жок. Клипке да тартканга болбойт, Клипке анда меникине тартылышы мүмкүн да. Сиздики болбосо башканыкына болбойт, Өлө кызганч окшойсуз. Жада калса ошо меникине деле тартылбай калышы. Эмнеге сиз башка кыздар менен тартыла берсеңиз болбойт да, жеңеме башка баракта тартылганга болбойт? Себеби ал менин аманат, мен жооп берем дагычы. Мен эркекчимин кондурбайм деп атпайбы. Биз деле клип тартып атканда башка кыздардын деле күйөөлөр, жигиттери макул болбойт, анан биз ага эмне макул болушу керек дейсизби? Эч кандай каршылык көрсөтө албайбыз аларга. Макул, анда кийинки суроого кезек берели. Ариет 121 деген катталуучубуз экен. Мен ырдагым келет, сиз продюсерим болбойсузбу дейт, сага? Азыр чындыгында продюсер деле главный роль эмес чындыгында. Ал өзүңүз эле жакшы эле ырдап туруп, өзүңүздүн YouTube каналыңызга киргизсеңиз эле, элдер өзү эле угуп кабыл алып кетет. Биз жаңы чыгып атканда ошол эле телеканалдар немелерге чыгыш аябай оор болчу, себеби ал убакта мындай интернетте көп өнүккөн эмес болчу. Анан ошол кимдин ыры радиодон кетсе, ошол эле жакшы ыр экен болчу да. Ошондуктан азыр жакшы ырдасаңыз, гитара менен ырдайсыз, комуз менен ырдайсыз, сонун таза ырдап туруп эле киргизип коюңуз интернетке. Кеттиңиз. Мисалы үчүн азыр Нурайым, Нурила дегендер ошентип эле чыгып атпайбы? Ошондо продюсердин кереги жок дейсизби? Керек, бирок продюсер бар, талантым бар, таанышым жок деп жүрө берет го, андайларда туура эмес да. Өзүнөн эле багытты ошентип эле ырчылардан сурап койсоңуз болду. Анан мен азыр
продюсер болот элем дегенчелик мен продюсер эмесмин. Жада калса мага продюсер керек болушу мүмкүн азыркы учурдачы. Ошондуктан аны продюсерлерге кайрылыңыздар демекчимин. Продюсер керек сөзсүз Бирок түрдө. керек, Керек. Жөн эле өзү эле кааласа эле, мен деле ырчы болууну кааласам, социалдык тармактарда өзүмдүн ырдаганымды жарыялап эле ырчы болуп кетсем болобу? Болот. Өзү популярдуу болгондон кийин анан кийин продюсерлер Келеби? Эл оозуна алынгандан кийин, андан кийин продюсер керек деген суроо. андан кийин дагы өсүү неме ою болсо, дагы өсүү ою болсо, продюсерлер менен иштеш керек да. Бир эле интернеттен хит болуп кеттиңби, азыр болуп атат го. Бир популярдуу болуп кетип, кайра өздөрү дагы жок болуп кетип атат го. Ошондо жакшы продюсер менен иштешип кетиш керек да. Керек экен да, бирок. Башка эле бизнесте деле да. Аябай жакшы бизнес болуп кетип атса, ошону жакшы алып кетсең кетесиң, болбосо бир эле пайда көргөн боюнча жоксуң да. Рахмат, жоопту Ариет мырза түшүндү окшойт дейм. Анда кийинки суроого өтөлү. Келечектеги ой, максат, кыялдарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Свиточка жазыптыр энд. Келечектеги ой максаттарым эми ошо жакшы ата болуу, жакшы кыздарыма, уулдарыма тарбия берүү, милдетимди аткаруу, элдерге жакшы тарбиялык мааниси бар ырларды аткаруу. Мисалы үчүн ошол эле Инстаграмда мисалы үчүн 2 миллион подписчигим болсо, ошолорго дагы бир жакшы кала турган, ошол Даниярдын баракчасынан көрүп, анан мен ушул нерсени кылып атам деген бир пайдалуу нерселерди кылып калуу да. Себеби ар бирибиз жооп беребиз да, ал Инстаграмга дагы кийин жооп бере турган убакыт келет. Ошон үчүн жакшы пайдалуу иштерди кылуу келечектеги максатым. Инстаграм деп сүйлөп калдыңыз. 2 миллион топтолуучу бар учурда, Ал эми бир күндө сторисиңизди канча адам көрөт? Бир күндө ар кандай, кээде 50 миң көрөт, кээде 200 миң көрөт. Орточо бир 60-70 миң көрөт. Сториске реклама канча десең? Айтып калыңыз, анан процентин бизге бересиз, макулбу дейли. Ошондо сиз жогоруда айтып калдыңыз, реклама албайсызбы ошондо, жарнама, таптакыр эле? Реклама алам, жарнама кылам. Мисалы үчүн мындай өзүңүз билбеген нерсени деле айткандан жок, ошону билип туруп айтам да, сөзсүз түрдө. Билип туруп, көрмөйүнчө айтпайсыз. Дары болсо биринчи ичип көрөм, өзүм эмне болуп атат. Ошол сыяктуу. Себеби ошол жоопкерчиликти утпаймынбы? Бир нерсени реклама кылганда дагы, мисалы үчүн кафелерге тамактанууга чакырышат, ошолорду биринчи жеп көрөм, анан рекламаны тартайын деп атканда келгиле биздикини шот берип койгула, реклама кылбай эле коелу деп айтам да. Себеби мындай бир нерсеге жоопкерчиликтүү болуш керек. Инстаграм жөнүндө сөз болуп калды, анан бул суроону бербей койсок болбойт Арген мырза. Инстаграм сиздин жашооңуздагы орду, Инстаграмдын. Жашоомдогу орду жок деле, анын орду. Күнүмдүк эле, ал Инстаграм жок деле, ушундай эле. Эрматовдон Инстаграм баракчасын алып койсо, Данияр кандай болуп калат? Ошондой эле. Ошол эле. Себеби мен Инстаграмды сиздер деле байкасаңыздар болот, мен атайын Инстаграмга бар фотосессия кылып, анан же бир андай басым жасабайм да. Кайрымдуулук, бирөө муктаж болуп атабы, бирөө ушундай срочно операция жасаш керек болуп атабы киргизем. Бирөө балам мен жаңы бизнес баштадым эле, үйдө өзүм тамак бышырып, өзүм сатам, өзүм жеткирип берем, балдарым жок дегендер киргизип коем бекер эле, мисалы үчүн. Аны мен бүгүн муну киргизип алдым эле, эртең киргизсем болобу дебейм. Сиз эртең жаңыры жазсаңыз, сиз жазсаңыз, мисалы үчүн проблема эмес, жибере бергиле. Болду, анда мындай кылалы, анда бүгүн алгачкы эфир болду, көрөрмандарыбыз көрдү. Анда бүгүнкү эфирден сүрөткө түшөбүз деп буюрса. Же болбосо азыр ушул жерде бизде мобилограф дароо эле видео жасап атат. Ушул видеону лентага саласыз дагы, анан ылдый жакка жөн стоптуп кетиришет го жылдыздар, сиздер. Ошентип эки адамга бирдек салууга даярсызбы? Даярмын. Канча? Бул музыка каналдын эфирин көрүп жаткандар, мекендештер, ушул видеонун астына стоп, 2 жолу стоп басам, 2 адамга 2000 сом идинса салып берем. 2000 сомго, Миңден, Миңден, эң сонун, анда видео жарым сааттан кийин даяр болот экен, Данияр мырза. Андыктан ардактуу көрөрмандар, азыр ушул мүнөттөрдө биз менен бирге болуп угуп турсаңыздар, анда сөзсүз түрдө Данияр мырзанын аккаунтуна киресиз дагы, болушунча комментарий жазганды унутпаңыз. Беришендигиңизге рахмат. Анан Айзада дароо эле ушинтип акча сурады деп жаман ойлоп калбаңыз, болгону сиз Инстаграм жөнүндө айттыңыз, анан колдоо максатында айттыңыз, анан балким ушул 1000 бирдик дагы бирөөнө керек болот кандыр деген ой келди. Эң туура Айзада, эң туура. Кошулам, эч кандай жаман көрүү жок. Жакшы элеби? Чындап эле? Ооба. Келиңиз, анда эркин микрофон сыналы. Бүттү эфир.
саатты да кошуп коебу? 1 саат кошуп коебу. Тамаша. Эфир чындыгында жакты мага. Чоң рахмат. Силерге дагы аябай сонун суроолор болду. Силерге да ийгилик ишиңерге, жалпы мекендештерге токчулук каалайм, олчулук каалайм. Ар бир үйдө ынтымак болсун, токчулук болсун, жакшы жаңылыктар болсун ар бир үйдө. Бар болуңуздар, мен сиздерди жакшы көрөм. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө. Чоң рахмат айталы. Чындыгында бүгүн алгачкы эфир Арген мырза кошулсаңыз керек. Билбейм, мага аябай жакты. Чындыгында сиз менен эми мурдакы Данияр мырзаны эстедим окшойт. Келдиңиз. Чындыгында сонун кызыктуу болду. Ар бир жооңуз, ар бир кыймыл аракетиңиз бизге да жакты. Эми ушул эмоцияларды сизди сахнага узаталы, ырыңызга кезек беребиз. Биз кол чабуулардын коштоосунда микрофондагы берүүгө даярбыз. Аргаттуу көрөрмандар, сиздер болсо эч кайда алыстабаңыздар, себептенде сиздер сүйгөн Кыргызстандын эң эле жылдыздуу ырчысы жаркылдаган мырза Данияр Эрматов сиздер үчүн жаңыртсын. А биз адаттагыдай подтанцовкада бололу. Bastım, karmaba kollarımdı, cansız baktım, yürekte bolğanımdı, bilsin da sen chetke kalktın, açtım ben yollarımdı, alsız baktım, oylarım cüdöktü, oruktum yürekti. Ayıktı caralardan çürük süygün Kayrılbayım kıyna bacı Geçirim sura barman İşim beyim ıyla bacı Süyün calgan Oylarım cüdöktü, oruktu çüröktü Kettin kim menden Balabay sesimdi, baktuluk kezimdi Arman kılır Aylantıp başında, kalp sürtüp yaşındı Kettin kim menden Hay çögüm ellen, hay çögüm ellen Adaşkan baktım sen belen Oylarım cüdöktü, oruktu çüröktü Kettin kim menden Balabay sesimdi, baktuluk kezimdi Arman kılır Aylantıp başında, kalp sürtüp yaşındı Kettin kim menden Hay çögüm ellen, hay çögüm ellen Adaşkan baktım sen belen Daniyar Ermatov.
Чембігінде таланты менен көптөгөн инсандардын жан дүйнөсүнөн орун алган кыргызымдын сыймыктуу уулу Данияр Эрматов бүгүн бизге өзгөчө эмоцияларды тартуулаган үчүн, сонун эфир үчүн чоң рахмат айтып, чыгармачылык ийгиликтерди каалап, сизди ар дайым кучак жая тосуп алууга даярбыз деген жакшы сөздөр менен коштошоодагы кезекти биз коштошолор Арген мырза сүйлөйбүз. Данияр мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу бир туугандар, урматтуу замандаштар, Кудайым буйрса биз менен бирге болуңуздар. Алдыда дагы өтө кызыктуу эфирлер бар, өтө керемет сонун шоулор бар. Кудайым буйрса мага абдан жакты. Мен өзүмдүн ордумду тапкан сыяктуумун. Кудайым буйрса биз менен бирге болуңуздар. Кереметтин баары алдыда. Кызмат болгон Найзада жана Арген дал ушул кереметтүү кечте сиздерге бир гана сонун маанай каалайбыз. Ал эми кийинки эфирден көрүшкөнчө сиздерге бейпилтин каалайлы.